Кыргызстандын муфтийи каракчылык боюнча айыпталууда. ДМК маалыматты жасалма деп атаган интернетте Кыргызстандын муфтийи талаптоонуучулукка тиешеси бар деген маалыматтарды билдирүүдө 1995-жылы прокуратурадагы жогорку даражалуу тууганынын аркасы менен сот адилеттигинен кутулуп, Пакистанга учуп кеткен айтылат. ДМК жергиликтүү басылмалардын биринде бул маалыматты четке какты. Басылма жасалма аккаунт тарабынан жазылган. Анын ким болушу мүмкүн экендигин билбейбиз, бирок бул жалган маалымат деп билдирди Кыргызстандын муфтийи. Булак аргумент KG. Медаралиев юрист. Мен премьер-министр болууга даяр эмесмин. Премьер-министр болууга оюм жок, андай чоң кызматка даяр эмесмин. Быша элекмин, жетиле элекмин деп билдирди юрист Медаралиев жергиликтүү телеканалга берген маегинде. Биринчиден, ар ким өзүнүн күчүн, мүмкүнчүлүгүн туура баалашы керек. Азыр мен премьер-министр боло албайм. Премьер-министр болуу үчүн таасирдүү саясий фигура болушум керек. Экинчиден, ал кызматты мага эч ким сунуштабайт деп ойлойм деп билдирди ал. Менде эптеп эле кызматка баруу эмес, маркум Элмирбек Иманалиевдин ченелүү өмүрдү майнаптуу натыйжалуу өткөргүм келет деп айтканы жакты мага. Эгерде мен өзүм туура деп эсептеген пайдам тие турган жер болсо, мекенге кызмат кылууга катардагы жаран катары даярмын. Ал эми эптеп эле маалуу сүттүү жерге барып олтуруу деген мен үчүн эмес деп кошумчалады ал. Булак Кыргыз Today. Ген прокуратура УКМКнын экс-башчысы Абдел Сегизбаевге козголгон кылмыш ишинин чоо жайын айтты. УКМКнын мурдагы башчысы Абдел Сегизбаев Аламүдүн райондук мамлекеттик администрациясынын жана Таш Мойнок айыл өкмөтүнүн кызматкерлери менен биргеликте жайыт жерлерин мыйзамсыз трансформациялаган. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Белгилегендей, Абдел Сегизбаев Кой Таш айылында жайгашкан 2,2 гектар жайыт жерин 49 жылга колдонууга алып, капиталдык курулуштарды жүргүзгөн. Ал кылмыштуу иштерин жашыруу максатында мүлктү жакын туугандардын атына каттаткан. Сегизбаевдин карындашынын атына катталган жайыт жерлеринде эч кандай уруксат кагаздары жок. Ар кандай капиталдык объектилер уруксатсыз курулуп, электр энергиясы тартылган. Абдел Сегизбаев жана анын жакын туугандары, ошондой эле Таш Мойнок айыл өкмөтүнүн кызматкерлери жер тилкелеринин ээлеринин ишеним каттарын жасалма жол менен жасашкан. Ал учурда ээлердин айрымдары Кыргызстандан чыгып кетишкен, калгандарынын көздөрү өтүп кеткен. Бул кылмышын жашыруу максатында Аламүдүн райондук соту аркылуу мыйзамсыз чечимдерди чыгартып алышып, жарандарга үлүш катары берилген жалпы аянты 18,46 гектар айыл чарба багытындагы 92 жер тилкесин жеке менчигинде өткөрүп алышкан деп айтылат билдирүүдө. Абдел Сегизбаев ага козголгон кылмыш иши боюнча үн катты. Сегизбаев кызмат адамдары менен мамлекеттин өзгөчө кургоосундагы жайыт жерлеринин бүтүндүгүнө кол салган деп шектелүүдө. УКМКнын мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаев ага карата кылмыш иши козголушу боюнча маалымат чейин берди. Эске салсак, Сегизбаев Аламүдүн райондук администрациясынын жана Аламүдүн районунун Таш Мойнок айыл өкмөтүнүн кызмат адамдары менен мамлекеттин өзгөчө кургоосундагы жайыт жерлеринин бүтүндүгүнө кол салган деп шектелүүдө. Ага жазык кодексинин 319 беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Мага коюлган берененин эч бир негизи жок. Коррупция деген такыр башка түшүнүк. Анда кызматкер материалдык пайда көрүү үчүн атайын иш-аракеттерди жасайт. Ал эми башкы прокуратура мени кызмат адамдары менен жайыт жерлерин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыптоодо, деди. Ал 2008 жылы жайытты ижарага алып иштеткенин айтып, жашыл китебин көрсөткөн. Ал убакта эч бир мамлекеттик кызматта иштебегенин да билдирген. Ошондой эле Сегизбаев ашыкча байлыгы жок экенин айткан. Атамдын Кой Таштагы үйү мага катталган. Аны 2 жыл мурун чоң атасын эстеп жүрсүн деп уулума берүүнү чечкенбиз. Бирок балам бойго жете элек, биринчи батиремди студент кезде эле алгам. Азыр ошол атамдын үйүндөбүз оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатабыз, деди Сегизбаев. Булак Спутник KG. Манасчы Дөөлөт Сыдыков Ош шаарында 3 күн катары менен Манас айтууну пландап жатат. Бүгүн 22 январь күнү Ош шаарынын вице-мэри Эмиль Шадыханов, Манасчы Дөөлөтбек Сыдыков, журналист Элнура Кулиева жана уюштуруу тобунун мүчөлөрү менен жолукту. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун алкагында вице-мэр коомчулук арасында көөнөрбөс Манас дүйнөсү тууралуу жайылтып жаткан жакшы саамалык үчүн нааразычылык билдирип, колдоого аларлык демилгелер үчүн Ош шаарынын мэриясы ар дайым даяр экендигин кошумчалады. Ага улай уюштуруучулар Ноорузга карата Ош шаарында 3 күндүк Манас айтууну жана Сүмөлөк фестивалын өткөрүү боюнча пландары менен ой бөлүштү. Булак Кыргыз Today. Самара Каримова булар өнүгүүнү каалабайт, ушул жашоосуна күн өтүп жатканы ыраазы экен. Ырча Самара Каримова мурда Оштогу музыкалык мектептин директору болуп келип, кийин мыйзамсыз иштен алынган.
Мыйзамсыз алынганы боюнча соттон утуп чыгып кайра кызматына киришкенде эмгек жамааты каршы чыгып, кайрадан жумуштан кетти. Болуп өткөн кырдаал боюнча мындай кайрылуу кылды. Мындан 2 жыл мурда мыйзамдуу дайындалган кызматымдан укугум одоно бузулуп бошоп, шагым катуу сынган. Бул менин намысым, ден соолугум жана жакындарым үчүн өтө катуу муш болгон. Ошол укугумду коргоп, канча убакыт соттошуп, дайындалган ишиме кайтып барып, эли жериме, кыргыз маданиятына ак тилимден кызмат кылгым келген. Кудайга шүгүр, сотто жеңип чыгып, чындык менин тарапта экенин далилдедим. Кызматыма кайрадан киришип, музыкалык окуу жайда аз убакытта өнүктүрүп-өстүрүүгө ак ниеттен бел байладым эле. Бирок окуу жайдын эмгек жамааты буга макул болбоду. Аларды адилеттүү башчы, ак кызмат өтөгөн ишмер болууга убада берип, ынандырууга аракет кылдым. Мурунку директордун жүз сүйлөгөнү кубулганы 5-6 адамдын басым менен коллективде пагода өзгөртүп турат экен. Ойлонуп көрсөм, булар өнүгүүнү каалабайт экен, ошол жашоосуна күнү өтүп жатканы ыраазы экен. Эшикте 21 кылым экени ойлонтуп дагы койбойт. Болбогонго болушпа дегендей, ушуларга кетире турган кайран күчүм, идеям, дараметим дедим, дейт ал. Булак аргумент KG. Азимбек Бекназаров Эми Ташиев өкмөт башчысы болуп расмий бекиши керек. Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров саясат KG сайтына маек курду. Азимбек Анаркулович социалдык-экономикалык абалдын оордугун эске алганда жаңы өкмөттүн иши оңойго турбасы айтыла баштады. Жаңы өкмөткө кимдер мүчө болот, мамлекеттин ишин илгерилете алат деп ойлойсуз? Албетте оңойго турбайт. Азыр жалпы мамлекетибиздин абалын, элибиздин турмушун саясий-экономикалык, социалдык жактан түп тамырынан кайра куруу маселеси күн тартибиндеги негизги маселе катары жалпы улуттун алдында коюлду. Дүйнө жүзү кыргыздар эмне болор экен, кайда барар экен деп байкап турат. Азыр Кыргызстанда болуп жаткан саясий иш-чараларды же саясий-экономикалык маданий жактан жаңылануу далалаттары болгону кезектеги жаңы бийликтин алмашуусундагы жаңы чакырыктар катары карасак терең жаңылабыз. Жапаровго 1 ай берели, 2 ай беребиз, анан көрөбүз деп четке кагып карап туруу да туура эмес. Азыр Кыргызстанда саясий-экономикалык жактан эле жаңылануу эмес, эң башкысы ар бир жарандын атуулук аң сезиминде жан дүйнөнүн жаңылануусу да кошо жүрүшү керек. Муундардын алмашуу процесси батыштын партиялык либералдык артыкчылыктан кетип, ар намостуулук мекенчилдик позиция багытынан тайбашы милдет. Бардык маселени бир гана кезектеги жаңы өкмөттүн иши деп жамбаштап жатып алсак, партиялык аштоодон жем жеген. 120 койбуз кезектеги койчуну да анга түртөт. Коомчулук саясий активдүүлүгүн сактагын, азыркыдай өткөл мезгилде эч качан жоготпошу керек. Менин жеке пикиримде жаңы өкмөттү түзүү күчүн жогото элек. Акыркы конституцияда бекитилген тартип менен же парламенттеги саясий партиялардын соодалашуу принциби менен куралбаш керек. Турмуштун реалдуулукка баш ийишип, депутаттар Жапаров, Ташиев тандеми түзгөн өкмөттү бекитип, аларга биротоло саясий жоопкерчиликти кошо жүктөгөнү мамлекетчилдик болот. Мурдагы көнгөн адаттарына саясий соодагерчилик менен өкмөт түзүшсө тарыхый каташылык кетиришет. Албетте конституция бузулду дешип кыйкыргандар адаттарынча кыйкырышат дечи, бирок ага көңүл бурбоо керек. Анткени конституция алда качан бузулган. Бийликтин, эгемендиктин ээси болгон эл өз сөзүн 10 январда айтышты. Жаңы өкмөт өткөл мезгилден өкмөт катары жаңы системаны куруучу жана ишке ашырчу өкмөт болуш керек. Жаңы өкмөт мүчөлөрү парламенттеги партия өкүлдөрүнөн эмес, элчил, мекенчил позициядагы жаңы агымдын, күчтөрдүн жана аны активдүү колдонуучулардын өкүлдөрүнөн болушу зарыл. Өкмөт мүчөлөрү кандай критерийде тандалса мамлекет үчүн пайдалуу болот? Жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун мурда кийин бийликке аралашып, репутация бузулгандардан ачылганга, иллюстрация кылганга күчү жетеби? Өкмөт мүчөлөрү бүгүнкү замандын саясаттын талаптардын, чакырыктардын жоопкерлеринен тандалып, партиялык кызыкчылыктары, көз карандысыздыгы жок эркин, мекенчил инсандардан тандалышы каалайм. Иллюстрация, коррупция деген сөздөр бизде саясатта шайлоолордо айтылуучу мода сөздөргө айланып калды. Болбосо мамлекеттин бүтүндүгүн бузушкандарды, элибиздин байлыгын чет элдиктерге сатышкандарды элибиз билбейби? Шайлоо мезгилинде анын баары айтылат, анан шайлоо бүткөн соң баары унутулат. Алар шайлоодон шайлоого чейин кичине эс алышат дагы, анан таптаза патриот, акыйкатчыл болуп, акыл үйрөтүп эл аралап чыга келишет. Буга Садыр Жапаровдун жалгыз күчү жетпейт. Аны элибиз колдоп, такай талап кылып турса иш кылат. Садыр Жапаров президенттик таймаштагы атаандаштарын инаугурацияга чакырганы ынтымакта иш алып баралы деген аракетиби? Инаугурация мамлекеттик иш-чара, кимди чакырат, уюштуруучулардын иши, ушуну саясатташтырбасак жакшы болот эле. Шайлоонун жыйынтыгын тааныбагандар, кырсык дегендер кичине уяты болсо өздөрү деле келбесе керек.
Өкмөт башчы кандай критерийде тандалышы керек, түндүк-түштүк деген жазылбаган мыйзам иштеш керекпи же адискөйлүккө басым коюлганы туурабы? Өкмөт башчы качан эле тандалганда анын формалдуу жагы гана коюлган. Бизде Октябрь революциясынан бери Жапаров Ташиев тандеминин өкмөтү иштеп жатат. Жапаров президент болду, эми Ташиев өкмөт башчы болуп расмий бекиш керек. Бул жерде талаш деле жок болсо керек. Атайын жаздыргандарды кошпогондо жогоруда айтпадыкпы, азыр куралуучу жаңы өкмөт өткөл мезгилдин өкмөтү болот деп элдин тандоосун алайык. Президенттик башкарууга толук өткөнгө чейин иштей турган өкмөт. Демек жаңы конституция алынганга чейин Жапаров Ташиев тандеми бузулбаш керек. Тескерисинче аларга азыркы парламент колдоо көрсөтүп мүмкүнчүлүк түзүп бериши эми жолго түшүп жаткан стабилдүүлүктү камсыз кылат. Ташиевдин өкмөт башчы болушу баардык критерийлерге туура келет. Түндүк-түштүк маселесинде да, идеалдык партиялык биримдүүлүктө дагы. Достук маселесинде да, ал эми адистик таржибалык жактан да Ташиевке конкурент жок. Ал мыкты мекенчил, элчил адист экенин мурда Бакеевдин өкмөтүндө, азыр дагы иш жүзүндө далилдеп жатат. Жапаров Ташиев тандемине баштаган иштерин аягына чыгарганга чейин мүмкүнчүлүк түзүп колдоо көрсөтүү ары бир атуулдун иши. Ал эми алардын ишинин отчетун угуп баа берүү үчүн 2021 жылдын октябрь айына атайын элдик курултай дайындоо керек. Булак аргумент KG.